Гапыр Мадаминов, Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу Жети Дубандагы менин кесиптештерим. Сиздер менен мен Талас облусунун Жаш мугалимдер мектебинин координатору Гапыр Мадаминов агайыбыздын шакирти Салтанат Бейшенова. Акыл эмгегинин маданияты китебинен сиздерге сунушталуучу видео сабакка көңүлүңүздөрдү бурсам. Тема: проблема боюнча талкуу уюштуруу. Андемесе, урматтуу кесиптештер, алгач сабактын планы менен таанышып алалы. Биринчи, талкууда эмнеге көңүл буруу керек? Экинчиден, талкууну уюштуруунун жолдору. Үчүнчү, талкуунун жүрүшү. Биз жаңы теманы, жаңылыкты, проблеманы, лекцияны, бизге келген ар кандай аудио уктурууларды өз учурунда талкуулап турсак, ошондо терең билип, эсибизде жакшы калат. Талкуу талаштан чындык жаралат. Биринчиден, талкуу болсо адам кызыгып, көңүл бурат. Экинчиден, талкууда ой, түшүнүк бышык болот. Урматтуу кесиптештер, биз улам талкууга чыгыңыздар, ой пикириңиздерди айтыңыздар дегендин дагы бирден бир себеби мына ушунда. Эгерде ошол жиберилген маалыматтарды өз учурунда биз талдап, талкуулап турсак, биздин эсибизде дагы ошол жакшы сакталып калат. Талкууда көпчүлүктүн көңүлү бурулуп, коомдук пикир түзүлөт. Ошондой эле талкуу учурунда, талкуу процессинде кеңири байкалбаган кичи бөлүктөрү, деталдар, ички сыры жана башкалары терең жана чар тараптуу билим түшүнүк калыптанат. Эгерде биз окуп гана тим болуп, же болбосо көргөн видеобузду ошол бойдон эле калтырып койсок, биздин эсибизде дагы жакшы калбай калышы мүмкүн. Анткени көргөн нерсебизди, уккан нерсебизди ар бир жиберилген маалыматтарды талкуулап, активдүү катышсак, мына ошондо алган билимибиз тереңдейт. Талкууда активдүүлүк болуп, эмоция катышып, жакшы түшүнүү, эстеп калуу болот. Талкуунун эң жакшы жери мына ушунда. Талкууда проблемаларды чечүү жолдору табылып, такталып турат. Анда эмесе, сабактын экинчи планына өтсөк, талкуу учурунда эмнеге көңүл бурушубуз керек? Эң биринчиден, теманы биз өзүбүз жакшы түшүнүп, угуп, окуп көрүшүбүз керек. Андан кийин темадагы түйүндүү ойлор, корутундуну бөлүп, негизгисин бөлүп алуу. Ушул жерден дагы баса белгилеп айткым келип турат. Агай бизге үйрөткөндөй, 7 алгоритм боюнча дагы талдасак, биздин эсибизде жакшы калат. Кийинкиси себеп натыйжа. Ошондой эле өнүгүү динамикасын үйрөнүү. Кийинки окуя кубулуштун өнүгүү варианттарын ойлоо, өз вариант версиясын даярдоо. Ошондой эле талкууну уюштурууда далил, корутундуну даярдап алуу, талкуу үчүн план, суроолорду дагы даярдап алсак, өзүбүзгө жакшы болот. Биздин кийинки 3-чү планыбыз талкуунун жүрүшү. Тема, маселе боюнча суроолор түзүлөт. Ал суроого көп түрдүү жооптор алынат. Ошол тема боюнча көз караштар даярдалат. Бир нече жооп, көз караштан эң туура жооп издеп, өзүбүзгө сиңдирип алсак дагы жакшы болот. Ошондой эле талкуу уюштурганда ар бир адамдын өзүнүн сын пикир айтуусу, өз варианты, өзүнүн көз карашын дагы айтып туруу жакшы болот. Талкуу учурунда ошол проблеманын чечүү жолун сунуш кылуу, кемчилик, ийгилик себептерин табуу. Мына урматтуу кесиптештер, проблема боюнча талкуу уюштуруу деген акыл эмгегинин маданияты китебинен 69-чу бетти сиздерге айтып берүүгө аракет кылдым. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик сиздерге. Слайдты даярдаган Таластан Салтанат Бейшенова.